Болор иш болду, боесу канды. Быйылкы жылдын эсебинен 13-март, 22-июль күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасында чоң чыр-чатактар орун алды. Акыркы араздашуудан бери 1 айдан ашык убакыт өттү. Анда эки улуттун президенттери келип, элди соороткондой болушту эле. 24-август күнү Кадамжайдын Маркас, Лейлектин арка айылдарында дагы эки улуттун ортосунда чыр чыкты. Чек ара маселесине канткенде чекит коюлат. Ушул суроого эчен жылдардан бери жооп табылбай келет жана ушул убакытка чейин бул маселе ачык бойдон калууда. Журналисттик иликтөөбүз Республика гезитинин кожоюну Замира Сыдыкова айым тарабынан уюштурулду. Бул иликтөөнү Республика Чекит KG сайтынан жана менин YouTube каналыман ошондой эле социалдык тармактардан издеңиздер. Кийинки журналисттик иликтөөгө чейин аман бололу.